Бишкекте 40тан ашуун киши якын инкар идеологиясынан баш тартты. Үстүбүздөгү жылдын 23 январ күнү Бишкек шаарындагы башкы Имам Саракси мечитинде 50гө чукул якын инкардын мүчөсү өздөрүнүн мурдагы көз караштарынан баш тартышты. Аталган самалык Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте жүргүзүлгөн түшүндүрүү профилактикалык иш-чаралардын натыйжасында жүзөгө ашырылды. Якын инкардын мурдагы мүчөлөрү өз идеологиясынын жаңылыштыгын айтып, өздөрүнүн өкүнгөндүгүн жана Аалымдар кеңешинин фатваларына, КМДБнын талаптарына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына баш ийерин билдиришти. Мы, каждый из нас, иншаллах, мы в сердце знаем, что не каждый, то есть каждый из нас не хочет каким-то фыркой быть и не хочет назваться. Мы хотим быть умматом, правильно, дорогие братья? Ушундай бир якын инкар деп аталып калган. Эми ошол жерде канча туура эмес нерсе болгон болсо, бааны Алла Таала кечирсин. Баарыбыз биргеликте иш кылганга баары даярбыз иншалла. Жалпы эл журттан кечирип турайбыз. Мындан ары иншалла ошо шариаттын өкмү менен Аллах Таала кайсыл жолго буйруган болсо ошол жол менен жүргөнгө иншалла убада беребиз. Туура эмес бир иш кылган болсок, Аллахтын алдында тообо кылабыз. Эми мындан кийинки жашообузда ушу муфтияттын чечимдери менен закондорго баш ийип жашашка убада беребиз. Туура эмес иштер кеткен болсо, мен Аллахтан кечирим сурайм и муфтияттан да кечирим сурайм. Мекенди да сүйүү имандан дейт да. Баарыбыз ошол даярбыз иншалла муфтияттын астында ошо биригип. Ошого чейин жанагындай инкар якын жамаатында жүрүп ката иштерди кетирген болсок кайттык. Буга чейин үгүт насаатта жана такыбалыкта терең кетип калыптырбыз. Биз муфтияттан корккондуктан эмес, үммөттүн биримдиги, Кыргызстан мусулмандарынын тынчтыгы үчүн инкар жолунан баш тарттык. Мындан ары жаран катары мамлекетибиздин мыйзамдарына жана мусулман катары муфтияттын фатваларына баш ийебиз. Азирети муфтийдин ынтымакка жана биримдикке багытталган аракеттерин колдойбуз, деди агындын мурдагы активдүү өкүлү. Учурда республика боюнча 150дөн ашуун адам якын инкар идеологиясынан баш тартты. Ошондой эле анын ичинде идеологиядан жана Кыргызстандагы якын инкардын лидери да бар. Айта кетсек, КМДБ тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте салттуу эмес диний багыттардын өкүлдөрүнө алдын алуу, түшүндүрүү иш-чараларын өткөрүүдө. Бул иш-чаралардын максаты ар кандай чоочун диний идеологиялардын жаңылыштыгын көрсөтүү жана тарапташтарына салттуу динди түшүндүрүүгө багытталууда.